Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү мигрант мекендештерге бургум келет. Президентибиз быйылкы жылды аймакты өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ал эми аймактардагы жашоо шартты бир топ жакшыртып келе жаткан мигрант жарандарыбыз экени эч кимге талашсыз. Демек, аймактарды өнүктүрүүдө мигранттарга да сөзсүз түрдө көңүл бөлүшүбүз шарт. Биринчи сунушум. Бизде мамлекеттик ипотекалык компания деген ишкана бар. Ошол ишкана чет өлкөдө эмгектенген биздин жарандарга Кыргызстандан арзандатылган ипотекалык негизде турак жай ала турган долбоорду тез арада иштеп чыгуусу керек. Бул долбоорду Россиянын мамлекеттик банктары менен Кыргызстандын банктарынын ортосунда келишим түзүү аркылуу ишке ашырса болот. Мындай практика башка өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп келе жатат. Мисалы, Россия мигранттар үчүн ипотека программасын ишке ашырган. Биздин өкмөт эмне үчүн ушуну ишке ашырбайт? Азыр биздин мигрант мекендештерибиз, жарандар, бул маселенин чечилишин өтө чыдамсыздык менен күтүп жүрүшөт. Башка мамлекеттерде бул программа иштеп жатат. Мынча айтканда Казакстанда, Өзбекстанда, Украинада, Арменияда, Азербайжанда жана башка мамлекеттерде иштеп жатат. Экинчи маселем биздин Кыргызстандын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрү боюнча. Мисалы, Россиянын кээ бир шаарларында өкүлчүлүктөр, юристтер бар, консультанттар. Кээ бирлеринде жок. Ошол юристтер бир жылда канча жаранга жардам берип жатат. Ал берген жардамын эмне менен тастыктайт? Ал өкүлчүлүктөрдүн отчеттору канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Мигранттар үчүн миграция кызматында жана тышкы иштер министрлигинде бир топ жумуштар бар, маселелер бар. Ошондуктан жогорудагы мен айткан суроолорго түшүндүрмөсү менен жооп берип коюңузду өтүнөм. Үчүнчү маселе. Мына жүк 200 боюнча саны кыскарбай жатат. Өткөн жылы Кыргызстанга 276 жүк 200 келиптир. Бирок өлүмгө шектүү канча адам кармалды, канчасы жоопко тартылды, канчасы соттун чечими менен адилеттүү мөөнөткө кесилди. Бул тууралуу бизде эч кандай маалымат жок. Мендеги маалыматтар боюнча күнөөлүүлөрдүн көбү кутулуп кетип жатышат. Ар кандай амалдар менен. Ошон үчүн жүк 200-дүн саны азайбай жатат. Биздин укук коргоо органдары, тышкы иштер министрлиги бизге келген жүк 200 боюнча териштирүүлөрдүн жана соттун чечимдеринин аткарылышы боюнча толук маалыматтар менен камсыз кылып берүүңүздөрдү өкмөттүн өкүлүнөн өтүнөм.